Коррупция контрабанда менен байланыштуу. Контрабанда бул коррупциянын бир бөлүгү. Президент Сооронбай Шарипович коррупцияга каршы күрөшүү саясатты приоритет катары койгон. А бирок челекке каршы укук коргоо органдар берилген тапшырмаларды так аткара албай жатышат. Контрабандисттер Кыргызстанда жыргап атышат. 20-жылда парламентке келебиз деп атышат. Контрабандист жөнөкөй тил менен айтканда бул уруу. Уруларды, элди тоногон кишилерди биз түрмөгө отургузуш керекпиз. Мүлктөрдү конфискация кылып, жылаңач жүргөн аялды камчы менен мындай коркутпай, биз ушундай уруларды колдон ары чабыш керекпиз. Бизде контрабандисттер өтө жыргап кетишти. Керек болсо биз менен тойго барачат, Куран окутууга барачат, башка чет өлкөдөн кымбат мүлктөрдү алып атышат, партияны түзүп атышат. Биз ошого жолду бербеш керекпиз. ОПГшниктер жок деп атат МВД. Таможня айтып атат, контрабанда жок. Андай эмес да. Мүмкүн кагаз жүзүндө жок, бирок эл билет. ОПГшниктер бизде көп, контрабандисттер бизде көп. Рахмат. Урматтуу Дастан Далабаевич, сурооңузга рахмат. Биз азыр өкмөт, мына премьер-министр баш болуп, турат ушундай көрүнүштөр бар эле, чек ара аймагында, анын ичинде. Азыр бүгүнкү күндө өкмөт тарабынан системалуу иш аракеттер болуп атат. Ушул контрабанданын негизги ушундай көрүнүштөрүнө система негизинде жок кылганга. Азыр мына мен айтып кеткендей, Эркештам менен Торгартта онлайн камералар турат. Мына Евразиялык экономикалык биримдиктеги Казакстандын чек арасында да бизде башаламан бар эле. Азыр мына сервистик пункттарды курсак, буюрса бир да машинени көзөмөлсүз, каттоосуз, тариздеусуз өткөрбөйбүз буюрса. Ушундай системалар менен буюрса контрабанданын көлөмүнү түшүрөбүз. Анын ичинде мына бизден күч түзүмдөрү берип аткан фактылар дагы быйылга абдан көп. Мына мен өзүм немемде докладымда айтышым керек эле. Буюрса буну системалык түрдө азайтабыз. Рахмат. Рахмат, Дастан Артысбекович. Кыргызстан контрабанданын мекен экенин дүйнө коомчулугу билет, анан кыргыздын коомчулугу билет, анан биз билебиз. Тилекке каршы сиздер билбейт экенсиздер. Бүгүнкү баяндамаңыздардан айтып атасыңар, Кыргызстанда контрабанда бар, бирок контрабандисттер жок. Биз издеп атабыз, биз иштеп атабыз. Болду. Башка эч нерсе унуккан жок. Мына бул жакка келген материалдарды карадым. Башкы прокурордун орун басары Нурлан Дардаңов жазыптыр. 2017, 2018, 2019 жылдын 1-жарылында бир гана контрабанда боюнча кылмыш иши козголду. Ал дагы 2017 жылы 22 килограмм алтын менен Манас аэропортунан Бакыт уулу Нурис деген бала кармалып, УКМКга барып, анан жок болуп кетти. Айтып бериңизчи, ушул кылмыш иши эмне болгон? 2017, 18, 19 жылы бирle кылмыш иши козголду деген туура эмес маалымат. 2017 жылы 185 кылмыш иши козголгон, 2018 жылы 199 кылмыш иши козголгон, 2019 жылы 197 кылмыш иши козголгон. Сиз ким болосуз? Мен башкармалыктын башчысынын орун басары Исмаилов. Анда сиз Нурлан Дардаңовдун жазган немесин жокко чыгарып атпайсызбы? Жок, ал конкретно бир эле түрү алтын боюнча болуш керек, жазылган болуш керек. Ошол боюнча. Контрабанда боюнча бир гана кылмыш иши козголду деп атпайбы? Жок, бир эле кылмыш иши эмес, контрабанда боюнча Жок, мен калп айтып атамбы же Дардаңов калп айтып Ал атабы? жерде алтын боюнча айтылган болуш керек. Ошон үчүн ошондой берилген маалымат алтынга байланыштуу контрабанда болуш керек. Ошол иштин эмнеси менен бүттү? Сурооңузга түшүнбөй калдым. Ошол иш контрабанда менен 22 килограмм алтын этегине чыктыбы? 22 килограмм боюнча биз ГКМнын төрагасынын орун басары Салиев
22 грамм боюнча бизде материал жок, 12 грамм боюнча материал бар. 12 грамм боюнча сот решениеси менен Мен штраф болуп уақытым чыгып көбіне кеткен. бұлар қайталап отырып қойдым. Менікі тоқтап тұрғач уақытымды ай, шуылдатпай. Тоқтойт, қошып беребиз. Ей, Қошып беребиз. тұрғыш алдар деген немені? Сиз сүйлөгөн сайын убакыт кете берет, қошып беребиз. Эй деген сайын да эме шот жүрө берет. Берде ментип жазылып тұрады. УКМК-нын зданиясын алым келдинде, ошол кезде УКМК-нын башчысынын орынбасар Б. Сүйүнбаев тарабынан УКМК-нын сотрудник аркылуу чыгарып кеткен, ошондон кийин 2 жылдан кийин силер розыск объявляйте. Ал факт боюнча военный прокуратура иш козголгон. По факту кроется боюнча. Дело Туурабы? военной прокуратурада. УКМК өзүңөр сыртка чыгарып качырып жиберип замы. Анан кийин кайта розыск объявить өтөсүңөр. Анан ким ишенет? Розысты биз объявить эткен эмеспиз, военный прокуратура объявить эткен. Сиз кимсиз? ГКМбнын төрагасынын биринчи орун басчысы Салиев. Бул УКМКда ошол кезде Болот Сүйүнбаев чыгарып жүргөн деп атат. Факт болгон. Бул факт боюнча военный прокуратура укрывательство боюнча, злоупотреба боюнча иш козгогон. Дело военной прокуратурада. Сиз жакшы түшүнөсүз. УКМКнын орун басары устный немеси менен чыгарып жиберди, кийин ал бала жок болуп кетиптир, анан кийин розыска бүйүт эткенде. Мына ушул урууну 22 килограмм алтын менен кармап туруп кайта коюп берип жүрүп, розыска менен кыйкырып атпайсыңарбы? Туура, факт болгон. Факттын негизинде айтып өттүм, военный прокуратура иш козгогон. Аман эле болгула силер, сейфтен акчаны урдап тургансыздар. Так, Кыргызстандан накталай акча чыгарып кеткен бул контрабандабы? Рұқсат бересіз бе? Декларациясы жок акча чыгарылса бул контрабандабы? Декларациясы жоқ болса, азыркы 260 беренен Бажы кодексінің 260 беренесіне ылайык 10 000 доллардан ашқан акча сөзсүз түрдө декларация болуш керек. Анан чектөө 10 000 доллардан ашкандан кийин декларация кылгандан кийин чектөө жок. Канча чек кетет, канча Каржы полициясы азаттык иликтөөсү боюнча жооп бергенде Кыргызстандан 932 миллион доллар акча чыгарылып кетти. Бул контрабандага киреби, кирбейби? бул банковский перевод болгон. А кечеги пачкаланган акчалардын чыгып кеткени, Ал боюнча мен жооп бере албайм. аэропорттогу чыгып кеткен видеолор жөнүндө 260 статьянын негизинде 10 000 доллардан ашкандан кийин сөзсүз түрдө декларация жазылат, чектөө жок. Чектөө жок. бул сизге Эчтеке тиешелүү төлөө. суроо эмес. Сиз отуруңуз, ички иштер министри жооп бериш керек. Манас аэропортундагы бир таңгак акчаны көтөрүп кетти, Керимовду өлтүрүп. Ошону сурап атам. Ички иштер министриге айтыңыздарчы ушул. Бир таңгак акчаны көтөрүп келатат. Керимовду өлтүрүп салды. Ал кылмышта 20 секунд бергиле. 30 жеп койду булар. 20. Урматтуу Рыскелди Чыныбекович, ички иштер министри аэропорттун ичинде иштебейт, биз сыртындабыз. Камал Таможня жактардагы, паспортный контроль жактарда өлтүргөндө сырттан өлтүрбөдү, аэропорт сыртынан. сыртында. Силерге кирбейби ички иштер? Сыртын биз карайбыз. Ошо эми сырттан өлтүрбөдү. Бул боюнча Сыртын биз. Адам өлтүрүү фактысыны ички иштер министрлиги карайт. Да, а контрабанда ал жак бизде. Ошо кылмыш иши боюнча айтып койсоңуз. Бизде бүгүнкү күндө, Рыскелди Чыныбекович, бүгүнкү күндө бизде контрабанда, коррупция жана должностной кылмыштар жок да, экономический кылмыштар. Бизде жок бүгүнкү күндө. Бурмалуу огулум, мен убакыт бар жеп койсуңар дем. Каштар Астаханов жанагы аэропорттогу убийство болбоду, ошо боюнча айтып койсоңуз, ошону сурап атат. Убийство боюнча сурап атасызбы? Ооба. Ал убийство боюнча бүгүнкү күндө биз тергөө жүргүзүп атабыз. Өзүңүздөр билгендей, мен маалымат өткөндө бергенмин. 4 адам аныкталган, анын ичинде экөө кармалып, экөөсүнөн 180 000 доллар биз тинтүү учурунда алдык, жана экөөсү издөөдө азыркы күндөчү. Акчалардын азыркы күндө тергөөнүн эмеси болгондуктан, купуя сыры болгондуктан каяктан экенин кийин айтып беребиз. Кийин укпайдыраак болсо дейм. Деги жалпы кылмыштуулук боюнча айтчы, мына 100 миллион доллар менен Арпачиев кармалды, 14 жыл алды. 200 миллион менен Чалабаев кармалды, 5 жыл алды. 5 000 доллар кылган УКМКнын немесине 50 000 сом штраф салдыңар дагы, Жусуп Иманалиев 3 20 секунд берилди сизге. Жооп берип коюңуз, Жеңиш Барпиевич. Эми урматтуу Рыскелди Чыныбекович,
Ар бир иштин өзүнчө немеси бар, өзүнчө жагдайы бар. Сиз айтып аткан маселени албетте бул азыр мына биздин финансы каржы полициясы дагы бажы кызматтар белгилеп кетти. Эгер ошол акча чыгып атканда декларацияга кирбесе, 10 000 доллардан ашканы бул контрабанда. Мына эгер декларацияга киргизип, баягы неменин бул жерде өзүнүн неме тартиптери бар. Бул жерде мисалы үчүн мына азыр булар айткандай банк аркылуу өтсө, бул банковская операция. Банк аркылуу кеткен акчалар да алар. 10 секунд. Менен коррупция менен кылмыштуулук менен сиздер күрөшө албай калдыңыздар. Сиздер президенттиги Сооронбай Шариповичти уят кылдыңыздар. Силер чарчап калдыңар же чал болуп калдыңар. Андыктан отставкага кеттиңиздер эртерээк. Рахмат.